Айзадан кызы болгону ушу 2 жыл болду ровно. Көчө 2 жыл болду да. 5 апрелде Айзадан бир зөкүр ала качып кеткен да. Ала качып кеткенде деле 7:30 деле фиксация болуптур да. Убагында деле биз деле барып арыз жаздык милиционергечи. Бирок эч кандай жыйынтык болгон жок. Алар издешкен жок Айзаданы. 8-inde өлүгүн чабан таап берип атат. Милиция тапкан жок. Айзадан койгон күнү 10-15 күндөн кийин ГКМБга барып заявление жазганбыз. Милициялардын шагылак иш боюнча жазасын алсын, закон боюнча жооп берсин деп жазганбыз Назгүл экөөбүз. Анан кийин аяктан жыйынтык болгон жок. Расследование болуп атат деп койду. Андан кийин прокуратурага барып жаздык катты Зулужевка. Аяктан деле расследование болуп атат деп эле атат. Бирок азыркыга чейин 2 жылдан бери ушул ишти чоюп атышат да. Адвокатым Нурбек Токтокунов айтып атат, 2 жыл өтүп кетсе, анда срок давности деп булар ишти жабып салса депчи. Анда закон иштеп калат да. Расследование кылып, милициялардын шалак иши боюнча жазасын алдырганга закон иштебейт азыр. Эмнеге мынча милициялар жабышат билбейм, мен таң калам азыркыга чейинчи. Да убагында биз заявление жазганда бул иш козголду, бирок эч жака эч ким жылган жок, эч ким эмесин жазасын алган жок милициялар. Чоңоюп эле кетип баратат милициялар. Ошол жакта жооп берген эмелерим бар, бүт эле чоңоюп атат да азыр. Көрүп эле атабыз. Баарыңар эле көрүп атат, баары эле көрүп атат. Биз эле эмес. Да, ошо мен дагы ошо азыркыга чейин таң калам. Даже келип кечирим да сураган жок Назгүлдөн. Келбесе дагы хотя бы телефон чалат дедим, телефонду эч ким чалышкан жок. Эч ким, бирөөсү дагы. Мен өз атыман да суранат элем. Урматтуу президент, ГКМБнын башчысы, прокуратуранын башчысы ушу милициялардын шалакылык иш боюнча мөөнөтү бүт электе сизден суранат элем, карап бериңиз, бул ишти жаппаңыз. Милициялар жооп берсин закон боюнча. Биз сизден эчтеке суранбайбыз башка. Ошо милициялардын жоопко баары тартылсын деп сизден дагы суранат элем.